Жапаровдун мурдагы президенттер менен жолукканын эл кубаттап жатабы? Президент Садыр Жапаров Фейсбукта мурдагы өлкө башчыларын Дубайда чогултканын айтып, аларды кечирүүгө чакырды. Анын бул сөзү социалдык тармактарда ача пикир жаратып, талаш тартыш дале токтой элек. Алдыда биз УТРК, ЛТР жана Регион ТВнын бул тема боюнча материалындагы манипуляцияны ачыктайбыз. Мамлекеттик каналдар аймактардан сурамжылоо берди. Фейсбуктагы расмий баракчаларында УТРК жалпы 12 видеодо 40-ка жакын кишинин оюн берген. Ал эми ЛТР 11 кишинин пикирин жарыялаган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке караштуу Регион телеканалы 5 видео жарыялап, 13 кишини сурамжылаган. Биз видеолордун баарын көрүп чыктык. Дээрлик бардык респонденттер президент айкөлдүк кылды, мурдагы президенттердин катасын түшүндү, биригүүгө мезгил келди. Ынтымакта Кыргызстан өнүгөт деп президент Жапаровдун кадамын кубаттаган. Садыр айкөлдүк кылып, алып барган иштери эң туура деп ойлойм. Манасат ауыз айтып кеткендей. Ынтымак жол менен Садыр Нуркожоевич Пайгамбар кылган нерселерди жакшы эле өнүгөт элек деп ойлойм. бул демилгеси туура иш кылды. Бардык эле колдойт. менин энемден туура эле. Алардын бирөөсү гана бейтарап оюн айткан. Ошол жолуккандан кийин ар кимдин сүйлөгөн сөзү бизге элге жетсе, анан биз бир нерсе деп айтсак болмок. Азыр мен эчтеке деп айта албайм. Журналистикада сурамжылоонун эрежеси бар. Ага ылайык материал тең салмактуу болуп, түрдүү пикирлерди камтууга тийиш. Ал эми УТРК, ЛТР жана Регион ТВнын материалында бир жактуу гана көз караштардын топтому берилген. Алыс кетпей эле президенттин постунун алдына жазылган комментарийлерди карап көрөлү. Ал жакка 2,5 миңдей пикир бул маселеге түрдүү көз караштар болгонун далилдеп турат. Абдан жакшы. Садыр Нуркожоевич, өтө сонун иш болуптур. Султан сөөгүн кордобой дегениңизге мен кошулам. Бирок Бакиев келишин каалабаймын. Мен эле эмес көпчүлүк эл да каалабайт экен. Ушул жагын туура карап коюшуңузду суранам. Именно ошол Кыргыз Республикасын тоноп байып, күчтүү лидерлерди өлтүргөн 90дон ашык киши аттырган адамдар эчтеке билбегендей болуп келип калганы туура эмес. Кечиресиз, атамды өлтүргөнгө өлсөм да энемди алып бербес элем. Ак жол Садыр Жапаров. Бирок кошоматчыларыңыз ушунчалык пас, жаңкыш айткан пенделер экен. Двойной стандарт деген ушул мыйзам кедей колунда жоктурго эле жазылгандай. Түрмөдө күнөөсүз канчалаган адам отурат. 5 президент Кыргызстанды тоноп кеткен адамдар, качкындардын эмне кереги бар эле? Мыйзамдар туура жазылып, мыйзам иштебесе айкөлдүктөн пайда жок. Элдин ырыскысын ичип жеп кеткендерди кечирип, уй мүйүз отуруп чай ичкенден өнүгүп кетпейбиз да. Кылмыш кылдыбы мыйзам боюнча жооп берсин. Болбосо мыйзамды ошондой кылып оңдоп алгыла. Президент кечирсе бардык күнөөлөр кечирилет деп. Мыйзам менен иштөө болобу бизде? Келерки президент сиздин каталарыңызга айкөлдүк кылып, бирин-бири куткармай эле мыйзам киргизип албайсыздарбы анда? Элибизде бабалар жолу улуу максаттар бириктирсин, майдаланбай бийик бололу, экстер элден кечирим сураганды унутпашсын. Падыша кечиримдүү болгону жакшы. Каалаганча урда, каалаганча тоно, каалаганча калпайт. Сага эч кандай жаза жок. Тескерисинче Дубайда сени журт атасы сый тамакка чакырат. Ошол президенттерди ушул акыбалга алып келген адамдар азыр сиздин да жаныңызда жүрүшөт. Тарыхый демилге колдош керек. Элдин дагы акыркы кездеги көксөгөнү ушул болчу. Анча олду түрмөдөгүлөрдүн баарын бошотуу керек. Түрмөдөгүлөр адам эмеспи? Кечиргиле баарын. Бул каракчы, саткын, чыккынчы, коррупционер президенттерге караганда алардын ичинде подстава болуп камалгандар да бар. Мыйзам дейбиз. Бакиевке ачылган кылмыш иштер кандай болуп калат анда? Жыйынтык мамлекеттик телеканалдар жана Регион ТВ жасалма коомдук пикир жаратып, бир жактуу маалымат менен элди манипуляция кылганы чын. Президенттин постуна жазылган комментарийлер элдин баары эле мурдагы президенттерди кечирүүгө даяр эмес экенин, бул маселеде түрдүү көз караштар бар экенин тастыктайт. Сиздер менен мен Асел Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.